8 март аялдардын эл аралык күнүнүн алдында президент Садыр Жапаров 3 жашка чейинки баардык балдарга бериле турган бала ырысы аттуу жаңы мамлекеттик жөлөк пулду киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Төлөмдөр 2026-жылдын 1-июлунан тартып бериле баштайт. Бул жөлөк пул үй-бүлөнүн кирешесине карабастан 3 жашка чейинки ар бир балага ай сайын 1200 сом мөлчөмүндө төлөнөт. Мамлекет башчысы бул чечим жарандардын көптөгөн кайрылууларына жооп катары кабыл алынганын жана баланын өнүгүүсүнүн эң маанилүү мезгилинде үй-бүлөлөрдү колдоого багытталганын белгиледи. Садыр Жапаров өз сөзүндө төмөнкүлөргө өзгөчө токтолду. Мамлекет башчысы катары мен мамлекеттик жөлөк пулдар системасына байланышкан көптөгөн арыз даттануулар түшүп жатканын көрүп жатам. Көп учурда жөлөк пул алуу дээрлик өтө албай турган тоскоолдуктарга айланып кетет. Энелердин басымдуу бөлүгүнүн чыныгы муктаждыктары көбүнчө көңүл сыртында калууда. Үй-бүлөлөр мамлекеттен жардам сурап кайрылышат, бирок колдоо алуунун ордуна баш тартууларга жана бүтпөгөн жол-жоболорго туш болушат. Айрыкча эмчектеги мыркайларга тийиштүү болгондо мындай жагдайлар таптакыр жол берилгис. Адамдын эң негизги физикалык жана акыл эс жөндөмдөрү жашоосунун дал ушул алгачкы жылдарында калыптанат жана өмүр бою сакталып калат деп белгиледи президент Садыр Жапаров. Белгилеп өтсөк, Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык учурда Кыргызстанда 3 жашка чейинки 445 миңге жакын бала жашайт.